Үстүбүздөгү жылдын август айында биздин Кайрымды бол коомдук кайрымдуулук фонду Ош жергесинин тургуну Төлөнбай Аскаров тууралуу роликтерди чыгарып, кайдыгер карабаган мекендештерге кайрылып, операцияга каражат чогулта баштаганбыз. Төлөнбай мекендештин бетине опухоль чыгып, тез арада чет жерден операция кылдыруу керек болгон. Акча каражат чогулган соң Турция жергесине жиберип, күн санап күчөп бараткан опухольду операция кылышкан. Бирок баарынан өкүнүчтүүсү күчөп кеткен оорудан сакайуу үчүн Төлөнбайдын бир бетин, бир көзүн жана мурунун алуу керек болгон. Балдарын жетим калтыргысы келбеген Төлөнбай мындай жоготууга макул болгон. Азыр кылып аткан дарым ошо $1500 деди негизи. Аны скидка кылдырып, врачыбыз сөйлөш скидка жазып берди, $1300 айына. 33 болот экен. Азыр ошол менен эле неме болуп атам. Бул дагычы өткөндө после операция ишип кеткен да, операция ошо дарын иштим. Ошол дары менен жүрөм азыр. Ал дарын ичпей койсом, врач айтты да, аны үзбөй ичкин деди. Кайра дагы мурункудай кайталанып кетпесин, убагында ичип, калтырбай неме эткин деди да. Анан ошо могу операцияга дагы ошо ашкан акча бар 100 000. Аны ошо келинчегим эптеп акча табыштын айласын кылып, базарга чыгып, кичине товар алып сатып, неме иштеп атат. Келинчегимчи мал базарга чыгып, товар алып сатып, акча табыштын айласын кылып атабыз азыр. Ошо кантип ошо тапсак экен деп, ошондой немеде жүрөбүз. Биринчиден ошо жардам болгону, мен өзүм күнүмдүк тиричилигиме бул келинчегим өзү табат негизичи. Ага келинчегим неметет. Анан могу операцияга ошо дары-дармекке ошо акчабыз жетпейт да, табыш кыйын. Анан биринчиден ошо ушуга деле рахмат деп айтам да, эл журтугачы. Ошончо главный ошо бир өзүмө калдым деп ойлоп атам да. Ушунусуна дагы чоң рахмат деп ойлоп атам бир жагыначы. Ошо эл журт бар экен. Могу өзүбүздүн айылдаш туугандарыбыз бар, ошолор акчадан катуу жардам беришти. КамАЗ менен байкелерчи, Сонумбек деген байке бар. Ошолор катуу жардам беришти. Азамат байке утуру чалып сурап туратты. Москвадан дагы балдар чалып, акча салып турат. Рахмат чоң. Ошо сиздерге ошо сооп жасап аткан элдер ошо соңуңуздар, үй-бүлөңүздөр менен тынч болуңуздар. Жасаган сооптарыңыздар үй-бүлөңүзгө тиешин. Ошо мындай орунду сиздерге эч Кудай насип этпесин, бул жаман оор экен. Ошо ден соолуктуу болуңуздар, ден соолукту караңыздар, ошо ден соолук болсо эчтеке болбойт экен. Кайрымдуу элдер, сиздерге чоң рахмат. Ушундай балдарым кашында ушундай эсен аман турганыма сиздер себепкер болдуңуздар. Чоң рахмат. Ушу бала чакаңыздар күнүм көчүңөрүңүздөр. Биздин ушу үй-бүлөбүздүн атынан чоң рахмат. Аллах разы болсун сиздерден. Эми кандай ыраазычылык айтышымды да жеткире албай атам, ошо сүйүнгөнүмөнчү. Рахмат чоң. Кудай Аллах разы болсун сиздерден. Төлөнбай мекендешибиз бүгүнкү күнү өлкөбүздүн Ош жергесинде Батирде турат. Жараткандын жардамы менен, кайдыгер карабаган мекендештердин колдоосу менен минтип балдардын жанында турганына жубайым 1000 мерте баракчылыгын билдирүүдө. Мен бул жактан барганда Нурсейит пакет тосуп алды биринчи. Аэропорттон тосуп алып бардык. Барсак жолдошум бети аябай ишип кетиптир. Бурункудан дагы 2-3 күндө ишип кетип, анан срочно операцияга кирип атканда мындай акыркы минуталарда ушундай бир жүрөктө мындай каттуу эме болду. Ошо Кудайдан тиленгеним ошо аман эсен чыкса экен. Уктум, көз алынат, мурда алынат деп биринчи мага дагы айтышты. Анан ошондо деле мейли көз алынса деле, мейли мурда алынса деле, ушу эки баламдын жанында, уул кызымдын жанында операциядан аман чыкса экен, ушу дальше жашап кетсе экен, айыгып кетсе эле болду деп ошентип ойлоп, анан операцияга кирди. Операцияга киргенде 3 саат өттү, 4 саат өттү. Эртең менен саат 8-де кирип кеткен, 8:30.
Анан бул жактан Азамат Байке чалып атты. Улам бир саат, ар саат сайын Азамат Байке чалып, эмне болду, кандай болду, жаңылык барбы деп. Мен айтам, жакшы деп атат врачтар, азыр чыгат экен деп врачтар ошентип атышты. Анан кийин врач биринчи айткан, операция узак болот деп. Андан коркпогула, биз ар бир сантиметр, миллиметрине чейин карап операциясын ушундай эме кылабыз деди да, жакшы кылабыз деди. Коркпогула, узак болот деп ушу башында эскертти. Ошентсе дагы мен жанымда канча жылдан бери жанымда анан ошондой бир жүрөктө катуу эме болду. Коркуу сезим болду. 5 саат өттү, 6 саат санап отурдум. Саат, минут, андай мезгилде даже секунд да өтпөй калат экен да, секунд санап калат экенсиң. Не болуп кетет, кандай болуп кетет деп анан кечки саат 6-да чыкты. 6-да чыгып, биринчи эле мен көрдүм, беттин көргөндө ушундай бир өзүм шок состояниеда болдум да. Не кылышты билбей калдым. Жана эмеден чыгып келатат. Врачтар аркамдан жүр деп койт, мен ошо местемде катып калдым да. Анан врачтар айтты, өзүңө карма, бул эме кайтып кетет, бул азыр убактылуу нерсе деп ошентти. Анан ошондо дагы өзүмө келип, мейли жакшы аман эсен чыкты, мага ошол эле керек, главный. Көзү эме болсо деле, башка болсо деле, главный мага аман эсен, шишиге кайтып жакшы чыкты деп ошого бир сүйүндүм. Бүгүнкү күндө кызым менен балабыз эмеде, кайната кайненемде. Ушу биринчи келгенде кызым кичинекей коркту, балам да эс тартып калган, ал да коркуп, анан чоң балам ойноп, буга эме кылып алат, тийишип алат. Анан корктум, дагы эме катуураак бир эме болуп коё, ойноп коё депчи. Анан кайнта менен кайнеме бердик. Анан бул жакта азыр квартирадабыз. Квартирада жашап атабыз. Квартира табыш өтө эле кыйын болду бизге. Себеби азыр квартира суук. Азыр мен ошо иштеп атам, базарга чыкканмын, жолдошум үйдө эле, ошо күнүмдүк тамагыбыз, ошо базардан өзүм ала келем. Ошентип эптеп күнүмдүк жашоого ошентип акча таап атабыз. Бизге ошо операция, пластический операция, уж биринчи очередте бул дарысы, $1300 дары, ичинде 30 штук болот экен, аны күн сайын ичиш керек, күндө ичиш керек, аны бир күн ичпей койсо болбойт. Күндө ичип, ошо бирсиге 2 ай ичесиңер деди. Пластический операцияга тошно эмесин билинелик ценасы. Ошо кыргыз элимне дагы да чоң ыраазычылык, үй бүлөбүз менен, тууган урубуз менен ушундай баш ийип кыргыз элиме рахмат айтабыз. Ошонун ичинде Кайрымдуу Бол фондуна, Азамат Байкеге, сиздерге. Кайрымдуу Бол фонду жок болгондо биз Стамбулга барып операцияда болмок эмеспиз. Билбейм, кандай болот эле Кайрымдуу Бол фондуна кайрылбаганыбызда. Сиздерге да рахмат, кыргыз элиме рахмат. Ошо операцияга жолдошумдун азыр биринчи дарысына бизге $1300 айына чыгарыш өтө кыйын. Бизге күнүмдүк жашообузга араң чыгарып атып, азыр ошого дагы жардам берсе экен дейм кыргыз элим. Төлөнбай бүгүнкү күнү баасы $1300 түзгөн дары ичип келет. Бул дарыны күн сайын алууга өздөрүндө каражат жетишсиз экендигинин айтпасак деле көрүнүп турбайбы? Андан тышкары дагы бир операция бар. Ошол себептен ментип элибизден жардам сурап турушат. 40-ына чыдаган кыргыз эли 41-нде таштап кетпестен колубуздан келген жардамыбызды Төлөнбай мекендешибизге берели.